Salam barыңыздарга. Бүгүн биз сиздер менен ошо тоолуу өлкө болуп келген өлкөнүн көпчүлүк өрөөндөрү тоолуу жерде жайгашкан ушул Непал өлкөсүндө күнөс каналарды кандай жасайт, мен сиздерге мындай мисал катары видео даярдоону чечип, ушул сиздер менен ушуну азыр чогуу көрөбүз. Ушул Непал ушул Индиянын түндүк жагында жайгашкан кичинекей мамлекет. Бирок тоолуу мамлекет да. Бул тоолуу мамлекет болгон тоодогу айыл чарбаны кандай өздөштүрүшкөн, ушул жагын мен сиздер менен чогуу оюмду бөлүшүүнү чечип, ушинтип видео жасап жатамын. Ушундай айыл жергесинде дыйканчылыкты булар дагы өздөрүнүн ойлоп чыгышкан күнөс каналарын мен сиздерге толук жеткиргенге аракет кылайын. Ошо бул Непал ушундай тоолуу жерге жайгаштыкандыктан түз жерлери жок экен да, көп. Кышы узак. Анан 4 айдан бийик жерлеринде 4 айдан 5 айга чейин эле жай мезгили болот экен. Ошондой кыска убакытты булар күнөс каналар аркылуу узартып, анын ичинде жашчыларды ошол күнөс каналар аркылуу өстүрүп, ошентип келишиптир. Бул жер эми 4000 метрден жогору жерлерге дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар, могу жерде күнөс каналарда. Бул эми тоонун күнгөй жагында жайгашкан ушундай кичинекей айыл. Бир үй бүлөгө чакан күнөс канал. Бул узуну 10 метр. Мына бул жерде казыкка коет атпайбы? Узуну 10 метр. Туурасы 5 метрдей экен да. Туурасы 5 метр. Муну кандай, муну жайгаштыруу аябай маанилүү экен. Анткени бул эми күнгөй жакка, мисалы мындай күн тийсе көлөкө болуп калбагандай, дайыма күндүн нуру эртең менен баштап кечке чейин тийгендей, ошо күндү карап туруп анан жасайт экен да мунучу. Ошо дагы бир жакшы нерсеси, булар эми мындай көп азыркы заманбап жанагы күнөс каналардай аябай кымбат баалуу материалдар жок эле, колдо бар материалдарды колдонуп жасаганы мага аябай жакты да. Анткени таш, мисалы таштар, карагайлардан ошентип ылайык түптөп атышат да, ошо таш менен эле тизип, түптөп ушинтип түбүн жакшы жасайт экен. Эшигин анан терезесин жасаш керек экен да. Анткени бул мисалы кышында бул эшикти, жыгач эшигин жаап коюш керек экен. Анткени суук болгондуктан ичиндеги жылуулукту сакташ үчүн ушундай жыгач эшикти жасаш керек экен да. Кошумча мындай 2 терезе жасаш керек экен, эки тарабына. Колдон келсе терезеде бир жыгач эшик, бир сеткадан жасалган эшик жасалса, сонун. Анан ошо бизге эң керектүү эле нерсе ушул размердеги калың клёнка сатып алабыз. Ошо эки жерде 2 терезе жасаптыр да.
Бул жагында бир терезе, анан бул жагында бир терезе. Ошондо аба алмашып турганда, анткени күн ысык болгондо мунун ичи ысык болуп кетиши мүмкүн да, ошон үчүн аба алмашып туруу үчүн сөзсүз эки жагына терезе орнотулган. Үстүн дагы жапканда мындай оор мүшөктөр менен бастырып коюптур. Бул дагы бир акыл деп эсептейм да, анткени мисалы шамал болот. Муну күнгөй бетке салгандын дагы бир жакшы нерсеси, күнгөй бетке салганда бийик болбой, күндүн нурун дагы күн мындай тиет да, күндүн нурун дагы көп толугу менен ичи ысып чыгат экен да, жылып чыгат. Шамал дагы көп урбайт. Күндүсү таштар ысып, түнкүсүн мунун ичин жылуу кармаганга мындай шарт түзөт экен да бул. Мына бул жерде азыр жанагы тоок кирип кетпесин же мал кирип кетпесин деп сетка тор менен терезе орнотушуптур. Ошо. Бул эшигин жайкысын, муну жыгач эшигин жаппай бул эшикти эле жаап коет да, жайкысын. Ошо бул салгандан кийинки немеси экен да. Колго берилген ошо күнөскана деп койсок болот экен. Бул эми эмелек жасаган эмес, бул эми башканы тартып коюптур.